Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары. Өлкөбүздү өнүктүрүүнү аймактардан баштоо биздин мамлекеттик саясаттын негизги өзөгү. Анткени мамлекетибиз бардык аймактары менен бирдикте өнүккөндө гана жаркын келечекке жол алат. Ушул тапта республиканын 7 дубанын тегиз өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өзүңүздөр байкагандай, инвестиция тартуу, инфратүзүмдү жакшыртуу, социалдык объектилерди оңдоп түзөө жана турак жай салуу 7 дубанда тең кызуу жүрүп жатат. Айрыкча аймактарды өнүктүрүүдөгү эң натыйжалуу жана таасирдүү багыттардын бири катары жергиликтүү тургундарга жеткиликтүү турак жай куруу маселеси көңүлүбүздүн борборунда турат. Бүгүн биз дал ушул маселе боюнча мына Жалал Абадта жакшынакай саамалыктын күбөсү болуп отурабыз. Баарыңыздарды бөтөнчө үйлүү болуп, маңдайы жарыла кубанып турган мекендештерибизди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгынын урматына Жалал Абад шаарында пайдаланууга берилип жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Ак үргөңүздөр ак жолтой болсун, ушул куттуу жай сиздерге өнүгүүнүн башаты болуп берсин. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында кыргыз элинин турмушунда үйлүү болуу эң чоң жакшылыктардын бири. Ак өргөлүү болуп жаткан жарандарыбыздын мындай сүйүнүчү Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 34 жылдыгы менен дал келип жатканы өзгөчө эстен кеткис учур болуп калат. Ал эми мамлекет үчүн да өнүгүү жолунда дагы бир жетишкендикти жасалган иштеринин үзүрүн тастыктаган кубанычтуу күн. Биз бүгүн Жалал Абад шаарында жаңы көп батирлүү турак жай комплексин пайдаланууга берип жатабыз. Буга чейин турак жай программасынын алкагында эң алгачкылардан болуп, Жалал Абад шаарында Асман Резиденс 1 турак жай комплекси жана Сузак районунда Асман Резиденс 5 комплекси пайдаланууга берилген. 2022 жылдан тарта мамлекет турак жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык берип, бул тармакка олуттуу көңүл бурула баштаганын эсиңиздерге сала кетейин. Ал эми өлкөбүз эгемендик алгандан бери мындай масштабтагы социалдык курулуш биринчи жолу ишке ашырылып жатат. Мунун баары жамы журтубуз үчүн, жалпы мамлекет үчүн чоң жетишкендик десек болот.